呀生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Кийинки жолкуда мен ал эки адамга атайын учурашканы келемин. Ошол кезде жакшылап сүйлөшөмүн. Жок. Алеги сен дагы келесиңби? Эмне келбейм? Сенин атаң менен апаң мага ушундай ысык мамиле көрсөттү. Келбесем кандай болот? Эй, менин шаарда туугандарым да жок. Мындан кийин силердин үйүңөрдү өз үйүмдөй көрөмүн. Бирок Чын яр. Сен советтик ырлар жакшы көрчү элең го. Мен бир агамдан бир нече совет ырларын табагын алдырдым. Колуң тийгенде мен бөлмөмө барып угуп тур, макулбу? Мен кеттим. Макул. Яр, болуп тур, кире бер. Мен кеттим. Ага, жеңе. Тамак ичип бүттүңөрбү? Ичип бүттүк. Отур. Яр кайда? Ал тамагын ичип кайра кетти. Ага бүгүн үйдө бол деген элем. Ал таңертең кызматка чыгам деп кетип калды. Ой, ушу балаңды. Жеңе. Яр менен бирге келген. Жанагы балачы, Ярдын жигити бекен. Аттың. Сурасам ал жөн эле кызматташым деди. Жөн эле кызматташы? Менимче андай эмес. Өзүңүз деле ойлосоңуз, андай болсо, ал ошончо жерден буюмдарын көтөрүп алып келеби? Деги кыз баланын бир жигит менен чогуу жүрүсү эмнени түшүндүрөт? Бул жерде бир кеп бар. Ай, мындай болсо биз Ярды туура эмес түшүнүп жүрүппүз да. Яр бул убакка чейин сүйлөбөй жүрсө, негизи ден соолугу жакшы бекен я. Жеңе. Эмне деп атасың? Ярың сүйлөбөгөнү менен акыл эси жакшы, адептүү кыз. Өз баласын да ушинтип айтабы? Жигиттер деле ага сөз айттырып, артынан чуркап жатышкан турбайбы? Ай, Сүйланай. Андай болсо жакшы болот экен го. Тили суусам деле жакшы бала көрүнөт. Билимдүү, маданияттуу. Улууларды сыйлай билет экен. Биздин кыздын теңдей көрүндү. Чын эле тең экен. Ал өзү да бейжиндик экен. Турмуш жагы да биздин Яр менен туура келет экен. Апыртпа жеңе. Болду. Атыңардын башын тарткыла. Жоргос ташка кабаратат. Экөөң алардын бирге турмуш өткөзүшүн кое тургула. Эмне? Жылыңды жутка санап. Ашыксаң кызыкка ашык деген атасы болуп туруп, балаңдын ишине кымындай да баш катыргың келбейт. Менин кызымдын тагдырына баш оорубайт деп ким айтты? 2-3 күндөн кийин шыяусу келем дебедиби? Ошол кезде сурап уксаңар үлгүрөсүңөр. Ошондо жакшылап сурап алалы. Биринчи мүчөсү болгон жолдоштор, төңкөрүштүк зыялы жаштар. Маузидун бизге төңкөрүштү жакшы кармап, өндүрүштү илгерилетели. Райондогу дажайдан үйрөнөлү деп таалим берет. Эмгекке чыккыла, эмгекке чыккыла.
Жибер. Жакшы болуп калдыңбы? Жакшы элемин. Кайдагы жакшы болгонду айтасың. Кебетеңди карачы, дагы эле ысып турган экенсиң. Болду, бүгүн жумушка чыкпай эле кой. Дагы бир күн эс алып ал. Болбойт. Үйдө канча күн эс алдым. Эми эмгекке чыкпасам, номер ала албай каламын. Номерди эмне кыласың? Канча көп номериң болсо да ичкенге жарабай отурасың. Болду, дагы бир күн эс ал. Болбойт. Элдер мени эрке деп жамандайт экен. Мен чыдашым керек. Сенин дене кубатың башынан эле алсыз. Эмнесине тырышасың? Эртең мененки тамагыңды жедиңби? Эмнени жеймин? Бир чыны ботко ичкендей болдум. Мунун эмне? Ме, тезинен жеп ал. Муну кайдан алдың? Жаңы эжеге тузга алмаштырып алдым. Өзүң да же. Мен жеп алгам, жей бер. Тезирээк же. Кетели. Агай, эжей, сиздер менин сөзүмө көңүл бурсаңыздар. Бул бейжиңдиктер жакшы көрүп жеген Даушиаңсун кыштагынын 8 таттуу наны. Байкашымча агай аракты жакшы көтөрөт экен. Сизге оң түштүктүн белгилүү Ньюйярхон деген арагын алып келдим. Кабыл алыңыз. Рахмат сага, Сушан. Ага, менин атымды дагы унутуп калдыңызбы? Сушан эмес, Сусан. Сусан экен го. Капырай, тилге жакшы келбейт экен. Макул. Кандай атаңыз келсе ошондой атай бериңиз. Сусан, биздин яр эмне үчүн чогуу келген жок? Эжей, бүгүн сиздердикине келе турганымда айткан жокмун. Эмне үчүн? Мындай эме мени сиздерге өзүнчө айтайын деген сөзүм бар эле. Айта бер. Мен ярды жакшы көрөм. Чын эле. Абдан сүйөм. Анда айта бер. Эжей, агай, айтайын дегеним, яр дайым цехте башкалар менен аралашпайт. Же сүйлөшпөйт. Башкаларды көзүнө да илбейт. Кээ бирөөлөр аны таш боорсулуу дейт. Бирок мен аны түшүнөм. Яр негизи башкаларды көзгө илбейт эмес. Анын жүрөгү жаралуу. Ага жаным ачыйт. Ал цехтен башка ашканага барат. Анан жатаканасына жөнөйт. Ушул 3 орундан башка жерге аттап баспайт. Анын ушунусун ойлосом, не экен билбейм, жүрөгүм эзилип кетет. Мен анын жүрөгүндө бир түйүн бар экенин билем. Өзүмдө ошол түйүндү ача турган адам болсом экен дейм. Мен аны түшүнөм. Ага жаным ачыйт. Эгер билсеңиздер, мен аны чындап жакшы көрөм. Мен ага жардам бергим келет. Шиаусу, сен анын жүрөгүндө түйүнчөк бар экенин кайдан билдиң? Биздин яардын андай жок эле го. Мен сөзсүз билемин. Яр негизи зирек, акылдуу кыз, адабиятка кызыгат. Өзгөчө совет адабиятынын кумар. Ал колу бошой калса, китеп окуйт. Абдан туруктуу, кызматка берилген, кандай гана оор жумуштарды жасайт. Мен өз көзүм ишенем. Мен Ярды туура эле тандадым. Мен сиздерге ушуну айтмакчы элем. Эжей, агай, эгер сиздер туура көрсөңүздөр, мен Ярга үйлөнсөм дейм. Мен аны бактылуу кылам. Алиги, эми оба, Яр макул болсо, бизде сөз жок. Болот. Кызыбызды бизден башка да түшүнгөн адам бар экен, Ал дагы Ярга жаным ачыйт, аны түшүнөм. Ал абдан көк бет дебедиби? Мен анын
ушул сөзүн укканымда көзүмө жаш келди. Шүгүрчүлүк. Ушундай жакшы жигиттин аны жакшы көрүшү, экөө баш кошуп калса. Анда Ярдын бак эмеспи? Сен Ярды турмушка чыкпай тургандай. Бул эмне дегениң? Мен айтып коеюн. Биздин Ярды ала турган болсо, тигил баланын багынын жанганы. Сен аны жердешим деп көтөрүп отурасың. Мен аны жердешим деп көтөргөнүм жок. Тигил Сусан өзү да айтты го. Биздин Яр кечир, алга басар деп. Ооба, ошентип айтты. Өзүң деле билесиң да. Ал 1 класста окуп жүргөндө бий өнөргө эң биринчи кирген болчу. Класском болгон. Ал иш болбосо союз мүчөсү да болуучу эле. Абдан жакшы окуучу эле. Ал эми азыр цех техниги болушу толугу менен мүмкүн. Чиркин айдечи. Болду. Аларды айтып кантебиз? Сусан экөөнүн иши оңунан чыкса экен. Ошону тилейли. Кел Яр жүзүче. Менин жатаканама сенден башка кыз бала келип көргөн эмес. Сен гана биринчи келип атасың. Сени конок кыла тургандай эч нерсем да жок. Яр, эгер эже менен агай айткандай, сен макул болсоң. Ыр табагы жокпу? Бар, тура тур. Мына, кечки серенада, Жанжол, Сантаунчу, баары тең сен жакшы көргөн советтин эски ырлары. Кандай Яр? Сен алдабаган чыгармын? Мен сенин бул таттуу кыялыңды орундатуу үчүн башымды тобокелдикке салдым. Билесиңби? Анда уксам болобу? Болот, маселе жок, күтө тур. Аны эмнеге жаптың? Бул совет башчыларынын ыры. Башкалар укканга болбойт. Макул. Мен совет оюн зоогунун расмий башталганын жарыялаймын. Яр, эмнеге ыйладың? Жок. Яр, бүгүн мен аябай кубанычтамын. Шанхайга бекер барбаптырмын. Өзүң айтчы, менин сага деген ниетим кандай? Мага ыраазы чыгарсың. Eskеrim örüm Şarda biyikse keçe Çıraqtar nurun tөгөт Жер. Ырды кандай жакшы ырдайсың. Вазе
биздин бала кезде айта турган ырларыбыз ушундай сонун эле го. ооба. Өкүнүчтүүсү биздин ал бала кезибиз эми кайрылбайт го чиркин. Оазы. Биз бул жерде өмүр бою туруп калбаспыз, Ким билсин? Кыйын болгондо Маузедин сөзү боюнча бул жерге тамыр тартып каларбыз. Жир, сен мен менен бирге ушул жерде каласыңбы? Бүгүн ай кандай гана тоголок. Үйүңдү сагындыңбы? Атам менен апам, агам менен эжекем азыр эмне болуп жатышты экен? Турмуштары кандай болду экен? Мен аларды чын эле сагындым. Ошол Шаңду районубузду сагындым. Бейжиң шаарыбызды сагындым. Жир, ырың жакты. Жүр, сен үйүңө жеткирип коеюн. Оазы, мен бул жерге калбаймын. Бул жакта бир күн да тургум келбейт. Сенин тургуң келбесе, турбай эле коелу. Бирок чындыкка моюн сунушубуз керек го дейм. Жашообузду Бейжиң шаарында жөндөп ала албадык. Турмушубуз канча машакаттуу болсо да өмүр өткөрүшүбүз керек го. Жир, мейли кандай жагдай болбосун, мен сени менен бирге болом. Ушуну унутпа. Атаң экөөбүз тең. Сен үчүн жанатан айткан сөзүбүз кулагыңа кирдиби же жокпу? Тигил Шиасу деген бала ушундай таза бала экен. Сени жанындай баалайт көрүнөт. Өзү мыкты окуган. Колунан да иш келген сыяктуу. Сен өлүп талып алам деп отурса, сен эмнеге макул болбойсуң? Кызым, негизи өзүң чечесиң дечи. Ага биз аралашпасак болот эле, бирок бой жеттиң, эми бирөөнүн этегин кармабасаң болбойт. Ошону айтпайсыңбы? Сени жакшы билет экен. Талабы жогору дейт чыгарсың. А тиги кошуналар сыртыбыздан эмне деп жүргөнүн билесиңби? Апаң сенин айыңан оорулууда болуп калды. Сен бизди да ойло, а? Сенин бул жумушуң мени абдан чарчатты. Өткөндө кошуналар да, Лүйежең да сага көп адамды тааныштырган. Анын баарын боюңа жолотподуң. Ал эми бул Шиасуудай жакшы бала табылабы? Бул сенин багың, башыңа келген бакытты кетирбе? Ай бул кыз өзү керең болуп калганбы? Мен айтканым мунун кулагына кирген да жок. Кызым, сенин көкпеттегиңди атаң билет. Сен совет жакка дагы кат жолдободуң, баарден кайра келди. Балам, Бегиядан
Үмүтүңдү үзүп кой, келбейт. Эй Шаузу, бүгүн сенин кубанычтуу күнүң, көбүрөөк ич. Өзүңдүн тоюң, көбүрөөк ич. Ата, апа, ага, жеңе, биздин тоюбуз го. Сиздер көбүрөөк ичиңиздер. Анда челе. Шаузу, карындашымды капаланчу болбо. Ага. Негизи Кайдагын айтпаңызчы. Мен ярды жерге басса таманына таш киреби? Сыртка чыкса маңдайынан күн өтөбү деп коркомун. Мен аны алаканыма салып сен багам. бизди таттуу сөзүң менен алдаба. Кел, Яыр. Сенин бактылуу болушуңду тилеймин. Шиасу да жакшы жигит экен. Мындан кийин жадырап күлүп жүр. Ооба, Яр, күлө кой. Кел. Жеңе, сен да сарсана болмок болдуң. ооба десең. Шаусу, Яр, шың экөөбүз силерге каалоо айтып коелу. Кармашкан колуңар үзүлбөй, бактылуу болуп, көп балалуу болгула. Рахмат. Шаусу, Келиңиздер. дел экөөбүз кагышып ичип коелу. Иштик. Макул, кел. Жарайт. Кантип ичесиңер? Канаат тамактан жай. Шаусу, сени менен сынагым келип турат. Кана айтчы, сен ушундай сонун күнүңдө үйдөн бирөө жарым келбегени кандай? Я. Ата, айта көрбөңүз. Атам эрте кайтыш болуп калган. Апамдын тойго келе турган ден соолугу жок. Аны көргүм да келбейт. Ага айткан жокмун. Апаң жөнүндө бул айтканың эмне? Апаңды көргүң келбейби? Ооба. Сен никеленген ишиңди апаң айтпасаң, анда кимге айтасың? Мунуң туура эмес го? Ойбой, ата. Сиздин оюңузча, уул менен кыз. Ата менен апасына сөзсүз кеңеш керекпи? Кандай дейсиз? Албетте. Булго чынында минте турган иш эмес. Ошондойбу? Анда пайдалуу болуу деген эмне? Бул иш жүзүндө болбогон адат. Ал болбогон нерсеге кулчулук кылуу. Бул эмне дейт? Ата менен энеге пайдалуу болуу деген бул улуу нерсе. Агасы, катуу айтты деп мага таарынбаңыз. Сиз үнөмдүүлүк саясий үйрөнүүгө маани бербеген экенсиз. Дагы бир мекеменин башчысысыз. Мунуңуз болбойт. Негизи бир сөз бар эле го. Эмне дечи эле? Мындай. Туугандык табын белгилейт деп. Менин энем капиталисттин эрке ханшасы. Мен 3 жашымда атам менен ажырашып кеткен. Ал атамдын болбогон катасы үчүн. Ошол калак башындай мекеме башчы мансабынан калгандыгынанбы? Кийин ал дагы бирөө менен баш кошту. Анын тийген күйөөсү мени жактырбай. Чоң энем алып барып таштады. Ошол кезде чоң энемдин бир көзү сокур болуп калды. Айтчы, ошондо мен ушундай энеге керек боломбу? Мени тартпа, Яыр. Негизи үй бүлөмдүн ошол жоруктарын оозума алгым келбейт. Билесиңби? Менин бала кезимде күнүм кандай өткөнүн айтып болбойт. Болду. Келе шишени Мен мага ичип бер. бүтерекми? Отур дейм. Оңбогон. Сага айтып коеюн. Улууларды сыйлоо биздин бейжиндиктердин салты. Энеңдин сени төрөп багуу өстүрүүсү оңойго турду дейсиңби? Ой, караңызчы. Мен оңой дедимби? Ага оңой болгон жок. Бирок үй бүлөлүк тегинин айынан мен ал жакка да өтө албадым. Ар кандай бир жакшы иштин баарынан куру каламын. Мен ага өлөрчүдөймүн. Ал эмнеге менин энем болот экен дечи? Ай, сени мунуң Ага, Энеңдин туугандары жаман чыгыптыр. Сенин болочогуңа кесирин тийгизди. Ошондуктан сен ага өчсүң. Сенин адамчылыгың жок экен. ай, ага, Ай. ага. Ата.
Sen kандай söylüyorsun özü ya? Оңбаған неме? Мен ежелтеден мындай келе соны көріп тұрмын. Негеле көрген емесмін. Эй, Men ne dedim? Söyle, çüş, boldu. Tamam ne Söyle oldu? otur. ай, ұяңмантаң. Бұл сен немне қылғаның? Қызыбыстың ақ некелі тойында дастарханның берекесін кетіргенің емнең? Болды, шақылдаба. Өзімдің де өзегім өрттеніп тұрады. Өкініп отырасың ба? Уағында сен елен ғой. Шәсу, абдан жақсы жігіт екен деп мақтаған. Еме өкіндім дейсің. Ал кезде менің көзімді қара басқан екен. Маурекі оң бауырдың мұндай пайдасы екенін білгенімде қызымды өлсемдағы бермек емесмін. Емін үшін? Енесін жамандаған үшін бе? Албетте. Тақыр адамгершіліктен кеткен неме. Құтырған екенсің. Қызыңдың тойында күйесін мас болып. Айтқан екі ауыз сөз үшін тақтай тұрып, бақырып шығып келдің. Жырғадың ғой. Болды, кетші. Сені көрсем жинім келші болды. Амансыз ба? Аманшылық. Охо, ата, ерте келіпсіз ғой. Мен азыр эле Лаушы кече қайтып келді деп ұқтым. Мен да ұқтым. Ал сөз жоқ, бұл қорауға келеді. Андай болбойт ғой. Шужиже орып қалыптыр. Үйінде бір-екі күн ес алат шығар. Ошентип түрбе. Тез маға машина даярда. Мен ал кишиге барып келейін. Эмнесине шашасыз? Эмнеге шашпайм? Бирок машина сыртқа чыгып кеткен эле. Эгер Шужиже чын эле келбесе, мен сизди машина менен алып барып коеюн. Ошентесиң ғой. Өзің айтшы. Ярдың қуанышты күні ғой. Уят сыйт дебей, күйе баланы сауап салды. Аттың. Ушундай адам болобу? Ошону айтсаң, чоң күнөө кылды. Егер Шаясу яр менен кайым айтышса, мен аны менен алышканым алышкан. Эми алар жарашып алышы мүмкүн. Чырты чакыра берип кантесиң? Ашказаның кандай? Жакшы болуп калдыңбы? Сенин айтканың боюнча, ак тооктун канын куйдурган элем. Жакшы болуп калды. Мына жакшы болуп каласыз деп едим беле. Тоок кум жейт эмеспи? Анын ашказаны кумду сиңирип атса, анын канын куйдурсаң, сөзсүз жакшы болосуң да. Кат келген го? Кимден келди экен? Лажыдан кат келиптир. Тез ашсаң, эмне жазган экен? Эмне жазганы менен кандай тиешең бар? Үйүңө барып баланын тамагын жаса. Карачы, эки бетиң албырып чыга келди. Жеңе. Эжеке. Лаушы? Шушужи го? Негизи кызмат ордуна барайын дегем. Бирок баса берип короңорго келип калыптырмын. Жеңе, амансыздарбы? Шүгүр. Лаушы. Деги келдиңби? Ооба. Чачыңды агарып кетиптир. Ооба, агарып кетти. Ой, жеңе. Чач агарса агара берсин. Негизи аман эсен келгениндө эмеспи? Ооба. Алиге, Лаушау, сени менен чогуу деди эле го? Ал эмнеге кайра келбеди? Ал аманбы? Ал эмне үчүн келген жок? Лаушия. Ал кайтыш болду. Каза болду? Ал кезде биз өзөндүн арыгын тазалап аткан элек. Кокустан ташкын келип калды. Аны эч ким бизге айтпаптыр. Мал табууну билгендер менен жээгинде жакын жүргөндөр аман калды. Ал Лаушаны ташкын алып кетти. Биз өзөндү жээктеп, жарым ай издесек да анын сөөгүн таптакыр таппадык. Шужи. Болду, айтпаңызчы. Атаң толук айт деп отурат. Мен кантип айтпай коем? Мантаң, Лаушия экөөңөр эң жакын элеңер. Бирок тагдыр ушундай экен. Лаушия тирүү болсо менден мурун келет эле. Ал жерде сахнада оюн коюп, драма ойноп, каар доска чыгарып, үгүт тактысын жазып, соп-соо жүргөн адам болчу. Анан ушинтип кетип калаарын, өлүп калаарын ким ойлогон?
Ата, өзүңүздү кармаңыз. Шужижи да айтты го. Тагдыр деген ушул. Анын түбүнө сен жеттиң. Эмнеге саксаңдап отурасың? Уялбай дагы ыйлап коет. Ата, Жүзү бар. Арткы кородогу мага үйдү тазалап бергениң. Мен муну менен бирге тура албаймын. Минтип апаңдын кашында отура бербей, бар, сыртка чыгып ойной кой. Мен апамдын жанында боломун. Балам-ай, башында тентек элең. Эми минтип апаңа сен жөлөк болдуң. Эгер апам бир нерсе болсо, мен атамды кечирбеймин. Кечирбеген эмнеси? Ал сенин атаң эмеспи? Чоңдордун ишин сен түшүнбөйсүң, анчалык аралашпа. Эжеңдин апаң айта турган сөзү бар. Сен сыртка барып ойно. Сөздү ук, катуу жүгүрбө. Жеңе, менмин. Көзүңүздү ачыңызчы, жеңе. Жүрөгүңдүн ооруп турганы мага маалым. Оорубай анан кантсин. Тамак жебесең кантип болот? Кандай болбосун тирүү жүрүшүбүз керек го. Ме, бир аз тамак жечи. Менин көргөн күнүм курусун. Жашоодон такыр түңүлдүм. Лаушанын түбүнө да мен жеттим, тигил мантаң. Мени менен ажырашмакчы. Ал районго майсын истеп кетти. Мен асыл өлгөнүм эле калды. Кайдагы жорукты айтпачы. Асыл өлгөн эмнеси? Эмнеге өлөсүң? Мына, балаң сага жан ачып, жаныңдан бир дагы жылган жок. 2 күндөн бери тиги Шаабаздын да көз жашы тыйылган жок. Бул 2 бала үчүн болсо да өлбөшүң керек. Туурабы? Анын үстүнө Лаушияны сен өлтүргөн жоксуң да. Өткөндөгү иште экөөбүздө тең айла калбай калбадыбы? Ооба. Айтарга ошондой го. Мен ойлосом, жүрөгүм дакылдап, оозуман чыгып кеткендей болуп кетет. Тынчык адам. Жеңе, мындай болгондо ыйлап отура бергенге таптакыр болбойт. Чын эле өлүп каласың. Агам Майзынын үйүнө 2 күн да тура албайт. Эмнесине кайгырасың? Өзүң ойлосоң, Майзы азыр жалгыз дейсиңби? Лабы бар эмеспи? Анын үстүнө агам барса болмок беле. Айтты айтпады дээрсиң, агам 2 жумага жетпей кайра сенин жаныңа келет. Жакшынакай балдары турса, анын үстүнө сени жакшы көрөт. Көрөсүң го, кайра эле келет. Бирок Майзы анын мурунку аял эмеспи? Эгер ал барса, Майзы менен Ляу экөө. Ошого да коркосуңбу? Буга коркпой эле кой. Майзы андай адам эмес. Ойлонсоң, агамдын кайсы жери оңуп турат? Майзы кыйынчылык болгондо агама караанын көрсөтпөй кетип калбады беле? Майзынын азабын тиги Лау бирге тартып бүгүнкүгө жетти. Агамдын арам ою болгон күндө да Майзаны келе кой дебейт. Ал ошол короодо өлүп калса экен. Уятсыз карган ит. Аны кое тур. Азыр эч нерсени ойлобо. Кел, тамак жеп алчы. Кел. Мени оозуңа салсын дейсиңби? Макул. Табарды апа салып кетти. Мен күндө сенин жаныңда боломун. Сенин асылып өлгөнүңдү көрөйүн. Болду. Тырыша бербе. Кел, жеп алчы. Ме. Кел.
Муну Хуйфың жасаган. Бул кородогулардын баары сенин камыңды ойлоп сарсана болуп отурушат. Аларды кабатырга салганың жарабайт да. Ачууланып мага келген окшойсуң. Кызматка барбайсыңбы? Жакынкы жылдан бери күрөш болду. Байыркы курулуш отуратын балейде жумуш жок. Анын үстүнө сенин тигил жузуулуң отряд башчысы болгон. Мен кызматка барамбы, барбайымбы? Анын кандай тиешеси бар? Үй бүлөңө да тиешең жокпу? Тиги аялың менен катышпайсыңбы? Сен картайган экенсиң. Кырс, чал болупсуң. Данионуку каты болсо да, ал сенин жубайың го. Кантсе да балаңдын энеси эмеспи? Туура. Мен аны менен бекер эле баш кошупмун. Досумду саткан. Өз бир өзүмчүл. Мени менен жылдызы бир эмес. Менимче Данио андай жаман адам эмес. Сен Лаушандын ишине ачууланып атасың. Ачууңду кайда чыгарарыңды да билбейсиң. Менин да оюм ушундай. Эмне? Бириң баштап, бириң коштоп. Мени араңарга кошулат деп кубалайсыңарбы? Эмне деп атасың? Сени ким кууп атат? Анда мен сени менен күндө арак ичейин? Айтып турганын карачы. Даңзы. Лау адамкерчилиги бар адам, ага күнөө жаппа. Келжиреп турганым эмеспи? Ал чындыгына тамашалаганды билбейт экен. Сен картайганга чейин тамашаңды койбодуң го. Мен сага тамашалаганым эмес. Мен сенин үйүңдө бекер ичип жебеймин. Эмгегим менен иштеймин. Мындай болсун. Эртең сага короо салышып берейин. Агай, сиз короо сала аласызбы? Мен айылда төрөлүп өстүм, эмнеге иштей албайт экенмин? Мантаңын ичек, сен биздин урматтуу коногубузсуң. Бул үйдө канча турам десең да болот, эч нерсе жасаба, Бул сөзүңүз эле жетет мага. Сен келген экенсиң. Экөөбүз жакшылап отуруп арак ичип, кененирээк сүйлөшүп жыргап калалы. Жарайт. Эртең мен 2 шише жакшы шарап сатып алып келейин. Экөөбүз жана шүалдүү бар. Үчөөбүз аябай ичип мас бололу. Фулай, шыңшың. Келгиле. Табарды да көтөрө келгиле. Плаушаяга тийиштүү түтөгүчтү төтүп, кагаз өрттөгүлө. Апа, маданият төңкөрүшү жүргөнүнө көп болду. Сиз ал ырым-жырымга ишене бересизби? Тактайчасына тургузуп коюпсуз. А эмнесине башкарма болуп тургунсуз? Мунун карапайымдык экенин билем дечи. Бул болгону өзүбүздү алдап жубатуучуго баары бир ал билип жаткан жок. Бирок Лаушаунун өмүрү абдан өкүнүчтүү өттү. Өмүрү аял албады. Артында ага кагаз өрттөп, түтөткүч түтөтө турган бала чакасы да калган жок. Кыялындагы сүйгөнүн таба албады. Фулай, апамдын айтканы жөн. Шү агайдын бизге жасаган жакшылыгын унутканга болбойт. Да бар.
Карачы. Тигили Шаяу атаң. Ал киши сенин өгөй атаң болот. Ал киши болбосо апаң экөөбүз бирге боло албайт элек. Анда сен да болмок эмессиң. Билдиңби? А? Кел. Мына бул жерге тур. Атаңа таазим жаса. Çarçadım. Kettik anda uygu ortama açalım. Kettik. Kettik. Şönlüy. Al. Semirir da perçe. Akıl. Көрктү тау жайлоңдон башында карагай нурланат, көз тартар сулуу келбети наралам тунук суңдан, көз тартар сулуу келбетиң наралам тунук суңдан. Белиң кандай? Талаа башына барба десем болбодуң. 2 gün жумуш иштегениме бели башым жазылып калган сыяктуу. Белим эч нерсе боло койбос. Чын. Мурун бул короонун адам элең. Бул жолу айылыңа келдиң. Туура айттың. Бул жолу айылга келгенде жаттым болду уктайм. Эмне жесем да табитим тартып турат. Өткөндө Лаушиянын ишине көңүлүм ооруп жүргөн элем. 2 күндөн бери жакшы болуп калдым. Айза, ойлосом сенден айрылганыма 30 жылдын жүзү болуптур. Бул жерден кеткеним жакшы болдубу, же ката болдубу? Айтчы.